гезиттин редактору, жазуучу, жалпы кыргыз коопчулугунда белгилүү инсан даярдансын Шүкүр Исмаилов. Assalamu alaikum agayın. Ben agaylarımdan geçirim sorayım. Bu jurnalistin sayılarını sınıf gördüm. Geçirim sorayım. Bana Kıdır Şah degen жақсы ekan. Bayezid ekan Kıdır Şah degen. Kanat Şah degen buqqan Malakandın uağında Kanat Şah degen tajik. O usul ağaçta oruslar bilen betleşken dep. Ana Kıdır Şah degen dan bir keste Şah degen at el başkargan bir istrat futbolsun deyler. Eme turganlar bilen jakында mına Vengriya, öz Vengriya dese jaman görөткен, алар Macarстанга 10 күндүк туран Macaristan kurultayına nasip buyurup barıp katışıp geldik. Oşo Macarlar bizden bargan Macarlar eken, bizden Alatoğunu Atajurt deyt eken, bizde Tuğan deyt eken, Ata deyt eken bizde. Ana tili ungusu bizdeki, müçösü anan kalkalanıp buzulup Avropalaşıp ketken bir ortak özlerim Macar degen tili payda olup 95% Macarlar tüsetken Orban, Viktor Orban degen uşul kişilerin bardagi tikesine tik turup 10 gün uşu kurultayını ötkürdüm. Ben oşonda bir meseleni düşündüm. Buna gel atasınlar, bu başında menin uğurlaşlarım ötkürgüm, Moğolları birinci egetige жетibeye soyup başlaganda men oşonu etinjep, anan oşonda көңүлүм kalıp bular şunday beret eken dep katışpay kaçıp жүргөн işin мындай kurultaylardan Sarıcan eke aytkanda eldik batırlar jalan sayasat артында тигиндей мындай болуp келди. Ben аларга сындап да келдим, капа болгон досторум да бар. Бирок биз бул этаптан өтүшүбүз керек экен. Бул этап бүттү. Өзүн исчерпап орусча айтканда. Биз жаңы деңгээлге чыгыш керек. Ошо Мажарлар 2 gün кайдан келгенин, кайдан ошол Орта Азия, Европанын чоң ортосунда 10 миллионго жеткен эл болуп, журт болуп сакталып калганын 2 gün театралдаштырып көрсөттү бизге. Мына биз көчмөндөр оюндарын башкаларга кетирбейдик. Мейли келербиз. Көчмөндөр оюндарын ар бир 2 жылда өткөрүп ошол деңгээлде жасай алсак, анан жугумдуу болот экен, таасирдүү болот экен. Жана эле чогулуп алып эле мындай конференцияда сүйлөй бергенби тар. Мындан чыгыш керек экен. Мына дайринимди мен абдан үмүт этем. Ушундай жаңы прогрессивдүү жигиттер келип, бир заманбап деңгээлге чыгыш керек 21-жылында. Жана эле бир 2-3 күнү союп алып эле ичип алып эле тарап эле, албетте жакшы сөздөр, жакшы ойлор, китептер жазылат. Эми китепти мамлекет жазыш керек муну. Мамлекет жазыш керек. Мына Казадойду ичип жүрбөй, Бартолд Радилов деп кетти келем, Казадой деп. Өзүбүздө отурбайбы мына Табылды, мына Абдрахман досум ушундай эле жерде сүйлөйт, ары алып барып мамлекеттик ишке салбайбы, чегербейби? Бул мамлекет ортого салып, баарын алып келип, анан начарын ылгап, жакшысын ортого келтирип, анан Табылды туура эмес, кичине жанагы айтканым бул санжырак калп эмес. Ошол кураган кыргыз, шордуу кыргыз баягы Доронбек байкемдин сөзү менен айтканда, өзүн унутпаш үчүн Озеки жазмасы болбосо ташка жазды. Анан мээсине жазды, анан алып келип бизге таштады да ошол. Анын өзөгүндө каркасында чындык турат. Анан ошону силкип, чаң күйүп, тарыхчылардын иши. Силер бир кайрылбайсыңарбы президентке чейин? Президент акча берип атпайбы? Акылбек Жапаров деген аябай айтып атпайбы? Акча толуп ашып кетти. Казынага батпай атат деп атпайбы? Ошолордон жүрүп алыш керек. Анан жазып тарыхты ортого келтирип, мектептен башташ керек. Мына алар Атилданын сүрөтүн биз Адыл Баатыр деп Нурак байкемден өйдө жаздык. Алар көркөм сүрөтүн бакыйтып Европанын ортосунда мына Атилла биздики деп илип алышты. Мына ошого сыймыктанат экен, ошого сыйынышат экен. Бүт Европа келет экен ошол жерге жылга. Себеби алар андай тарыхын башка этапка өтүп кеткен эл экен, аларга аябай кызык көрүнөт экен. Ушундан качып, бозуп, кармашып, талкалашкан бүт тарыхын 2 күндүк театралдык өнөрү менен көрсөттү. Биз ошондой этаптарга өтсөк жакшы болот эле. Эми айта турган сөздөр көп эле. Мына мен Кыдыр Шаа деген урууну, мына Ормон менен Кенесарынын беттешин тарыхый повесть кылып жаздым. Элүү эле мен эртең Токтогул сыйлыгына коюп атам. Береби, бербейби? Мен элдин ошол айтканына таянып жаздым. Ошондо Сагынбай Орозбаков поэмасы бар экен. Ибрай Абдрахманов кагазга түшүргөн. Мына ошондо айтып атат. Ал кишинин кыялы.
Каратağında kandı geldi, Kızıldağın Kıdırşah geldi deydi. Hem Karatağında kandı, Kırgız'ın özü Karatağında olmazsa. Al kıyal menen yazgan emi, şular geldi. Mına o biz gelen zanın soğağız, talkalayız dedi. Çünkü aldırmayı mına bu yerden karşılaşıp soğuşuğuna geçeği tarihimizde aytsan hazır, ormanda aytsan. O ormanın kim eken de birbirimizi tanıp oturabız. Şunday tarihler oldu. Yerimiz menen karşılaşkan batırlar oldu. Anan yaşarsın Kıdırşah, yaşarsın Kırgız. Aman bunu.